Кыргызстанда биз мынакей ушул жерде 6 миллион элди бириктирели ушул жерге чогулдук. Постоянно ушул эле кишилер Кыргызстандын келечегин ойлоп ушул митингдерде мына жүрөбүз. Анан ушул жерде өзүбүз ушул жерде бирибиз тилибизди таппай ушул жерде ушуп турганыбыз бул туура эмес. Бизге мындай экен да, бизге согуштун деле кереги жок экен, башка өлкөдөн коркупчу. Биз өзүбүздү эле өзүбүз мында артка тартып, өзүбүз менен өзүбүз согушуп алат экенбиз да. Любой бир миллионер бир эме келип туруп эле өттүр эле ортого акчаны коюп туруп эле мына кыргыз өзгөр менен өзгөр кырылыша берле десе деле кырылыша берет экенбиз. Эми айтып кетсе сөз мынакей. Пандемия учурунда биринчи жардам Биримдик партиясына тиешелүү. Биринчи жардам Өзбекстандан келди. Ошол жерде аэропортто 3 күн турду. Жалдырап Биримдик партиясына келдик. Элдер күнүнө 75-80ден кырылып атат. Ушул дарыны биз өзүбүз жөнтөгүбүздөн алып эметип коебуз. Бизге улсатын эле берип койгулачы, ошол жерден алып чыгып кетиш үчүн деп 3 күндөн кийин анан бар улсат берди. Азыр эми сүйлөгөндөр мынакей. Мен эми ушул сөздүн айтып кетейин. Президентке кайрылат элем. Мына факты эле дейт. Эмне боюнча факты? Менде 2 факты бар. Бул өзүнүн партиясынан добуш сатуу фактысы бар. Видео десе, видео, акчалай десе, акчалай коюп берем. Экинчи фактысы бул коррупция менен бардыгын коюп берем. Эгер кирсин мага, мен коргойм десе, мен бардыгын коюп берем. Мына рахмат. Чоң рахмат. Жаран Жийит Абдулхамид.